Olturat aşınca dağı men özümdün tembirini özüm жүрөгүмдөн чыккан сөздөрдү силерге айтып коеюн. Жогоруда айтып кеткен былтыркы болгон кобалаңда 36 адам өлдү, эскерди, Куран окудук, баары жакшы. Мына ошо адамдардын маанети сүрөт турат. Политикада мамлекеттер арасындагы проблемаларды чечиш үчүн балким 36 адам өлүмү мындай сезилгени менен жеке алган үй бүлөдө чоң трагедия болду. Ошондой трагедия болгондо Баткенди колдоп, ушул жерде Москвада, да и не только Москвада, Россиянын Калининграддан Сахалинге чейин бардык жерлердеги кыргыз диаспоралар урушуп оперативно иштеп берген жардамыңыздар үчүн рахмат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги во главе угла деп коюп коюңуздар. Во главе угла ушул болчу, ошол 36 жаранды эскерип Куран окулуп, ушуга чейин бир канча Куран хатымдар болгон. Жогоруда Абдыжан Шүкүр Ажи Нарматов дуа кылды. Ошол болчу. Андан кийингиси устаздар дайыма бизге айтып жүрөт. Адамга ыраазычылыгын билдире албаган Кудайга ыраазы боло албайт дегендичи. Экинчи бир ушул иш-чаранын максаты ушунда болчу, баарыңыздарга тирүү живой общениеда, онлайн эмес офлайн общениеда ыраазычылык билдирейик дегенбиз. Баткен Өрүкзар коомдук бирикмеси ушул иш-чараны өчтү. Дагы бир жолу айтам, өзүмдүн атымдан, коомдун атынан чоң рахмат баарыңыздарга. Башка бир маселе бар. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ошол эле мезгилде кабинет министрдин зам министр Алимбаев мырза, ошол кишинин келгени, ал киши дагы Баткен облусунун губернатору болгондо жогоруда өзү айтып кетти, келип мен өзүм ыраазычылыгымды айтайын депчи. Ал регион кандай регион экенин ошол жерде жашаган балдар билет, мен билем, бул кишилер билет. Подпорох бочка турганына карабастан ошол адамдар келиптир убагын таап, жана ошондой эле сиздер ошол жерде бардыгыңыздар бүгүн Москвада рабочий ден, ага карабастан убагыңыздарды таап келиңиздер. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Эми ошол эле мезгилде туура түшүнсөңүздөр деп ойлоймун. Ушул иш-чаранын баарыңыздарды бириктирип биз бир айлык мээнет кетти. Баягы чоң оркестрде музыканттардын бардыгы дирижерди карап тургандай, ушул Баткен Өрүкзар коомдун бирикмесинин действующий төрагасы Караев Уланбекке бир дүркүрөгө кол чаба берсеңиздер сураныч. Ушул бала күнү уктабады, 2 күндөн бери спорттук иш-чара, кече Золотой кольцодо бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу болду. Бүгүн бул жерде бул сиздерге мындай келип отуруп кеткен менен көшөгөнүн аркасында титанический